Саламатсыңарбы? Программалык камсыздоо жана коопсуздугун долбоорлоо сабактар сериясынын 15-чи сабагы программалык камсыздоону сыноо темасына арналган. Сабагыбызды адаттагыдай аныктама менен баштайбыз. Программалык камсыздоону сыноо же тестирлөө бул программалык продуктунун же колдонмонун пландалган максатына жетип жетпегенине баа берүү жана текшерүү процесси. Мындан алдыңкы сабактарда да кенен токтолдук элек. Программалык камсыздоону долбоорлоо жана ишке ашыруу албетте бул үзгүлтүксүз процесс. Бул процесстин ичинде албетте эң эле иштин башында программалык камсыздоонун бир идеясын ортого чыгарабыз. Андан кийин бул идеянын негизинде бул программалык камсыздоону эгерде биз ишке ашырсак, бул программалык камсыздоо чынында эле колдонуучулар тарабынан колдонулуп кетеби, анан рынокто өзүнө бир ордун табабы, анан биз чече турчу көйгөй же маселе чынында эле ушул биздин программа аркылуу чечилеби деген бир анализ иштерин жүргүзөбүз. Анализ ишин жүргүзгөндөн кийин эгерде чынында эле биз бул программалык камсыздоо аркылуу бир маселени чечет экенбиз деген бир жыйынтыкка жетсек, анда ортого бир концепция чыгарабыз. Ошол концепциянын негизинде бир продукт иштелип чыгат жана иштелип чыккан продукт кийин коммерциялык деңгээлде рынокко же болбосо колдонуучуларга сунушталат. Анан ушул процесстин ар бирөөндө албетте биз иштеп чыгычу адегенде баардык нерсе идея менен башталды. Ошол идеябызды дагы тестирлөөдөн сыноодон өткөрөбүз. Анализ негизи ушул сыноонун бир бөлүгү. Концепциябызды дагы бир сыноодон өткөрөбүз. Андан кийин продукт чыгарабыз. Бул продуктту дагы сыноодон өткөрөбүз. Бул жакта эң эле негизги максат биз иштеп чыккан продукт чынында эле мындан алдын биз койгон максатка бизди жеткиреби же болбосо кандайдыр бир кемчиликтери барбы деген мааниде жүргүзүлгөн сыноо тест. Анткени бул сыноо тестти канчалык туура жүргүзсөк, бул программалык продуктубуз кийин коммерциялык деңгээлде ортого чыкканда, колдонуучулар тарабынан колдонулуп баштаганда кемчиликсиз чыгуусун камсыздаган болобуз. Эгерде кемчилик менен чыгып калган болсо, албетте бул программалык камсыздообуздун мындан кийинки имиджине, аброюна, авторитетине доо кетириши мүмкүн. Андыктан программалык камсыздообузду элге тааныта электен алдын, элдин колдонуусуна бере электен алдын ар кандай тест фазаларынан өткөргөнгө өткөрүү тийиш десек дагы болот. Эмнеге бул маанилүү? Анткени тесттин натыйжасында кандайдыр бир архитектуралык кемчиликтер болсо, ошолорду ортого чыгарабыз. Эгерде начар дизайн чечимдери кабыл алынган болсо, тестирлөөнүн натыйжасында ал дагы ортого чыгат. Анан ошол начар дизайн чечимдери жаатындагы кемчиликтерди жойгонго мүмкүнчүлүгүбүз болот. Жараксыз же туура эмес функцияларды эгерде киргизип алган болсок, буларды дагы ортого чыгарып, буларды ушул кемчиликтерди жойгонго мүмкүнчүлүгүбүз болот. Иштөө учурунда эгерде коопсуздук кемчиликтери болсо, бул коопсуздук кемчиликтерин дагы ортого чыгарып, ушул кемчиликтерди жоюп, коопсуздук жагынан биз каалаган деңгээлге чыгарганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Анан масштабдуулук маселелери дагы тестирлөө же болбосо сыноонун натыйжасында ортого чыгышы мүмкүн. Масштабдуулук бул көп эсе биздин программалык камсыздоо кийинки учурларда, мисалы азыр 10 киши колдонду, бирок кийин 100 киши колдонуп калса канчалык бул программалык камсыздообуз туруштук бере алат? Эгер абдан популярдуу болуп кетти, 1000 киши колдонуп баштады, анда канчалык туруштук бере алат? Ушул 1000 кишинин колдонуусунда бир эле учурда, мисалы 1000 киши бул программалык камсыздоону колдонуп баштаса, өзүн кандай көрсөтөт деген мааниде тестирлөө, сыноо иштерин жүргүзөбүз дагы. Программалык камсыздообуз чынында эле элдин колдонуусуна канчалык даяр экенин өзүбүзгө даңазалап, анан
кийинки чечимдерди, кийинки чечимдерди кабыл алып, кийинки кадамдарга баруубузга бир шарт түзүлөт. Сыноо тест албетте бул эми программалык камсыздоолорду долбоорлоо жана ишке ашыруу жаатында көптөгөн иштер же болбосо илимпоздор, адистер иштегендиктен бул тест түрлөрүн кадимки бир стандартка же болбосо тест түрлөрүнүн негизги блокторун, негизги маанилерин ортого чыгарган адистер бар. Андыктан бул эми сыноо тест түрлөрү ар кимдин ар кандай функциялардын негизинде түрлөрүн ортого чыгарышы мүмкүн, бирок акыркы мезгилдердеги чыгарылып жаткан программалык камсыздоолордо эң кенен колдонулган тест түрлөрүн бул жакта камтыганга аракет кылдык. А дегенде компонент тести, андан кийин функционалдык тест, регрессиялык тест, колдонуу мүмкүнчүлүгүн текшерүү, аткаруучулук тести, стресс тест, интеграция тести жана кабыл алуу тести иштери жүргүзүлөт. Дагы программалык камсыздообуз чынында эле биз башта койгон максатка канчалык төп келет, канчалык чынында эле бул программалык камсыздоо биз көздөгөн иштерди, биз көздөгөн натыйжаларды ортого чыгарат деген бир ошол натыйжаны алыш үчүн ушул тесттерден өткөрөбүз. Анда келиңиздер ушул тесттерди бирден кайсыл иш-чараларды жүргүзөт жана натыйжасында бизге эмнени берет деген мааниде ушул тесттерди карап көрөлүк. Компонент тести ар бир программалык камсыздоо компонентинин модулүнүн күтүлгөндө иш аткарарын текшерүү. Программалык камсыздоолор сиздер билгендей көптөгөн компоненттерден ортого чыгат. Ошол көптөгөн компоненттердин ар бирөөсүнүн албетте кемчиликсиз иштөөсү зарыл. Ар бир компоненттин өзүнө таандык бир ролу, ушул жалпы программалык камсыздоонун ишин камсыздоодо өзүнө таандык бир роль бар. Ошол ролду канчалык туура аткарып жатканын текшере турчу тесттин түрү бул компонент тести дейбиз. Ошол ар бир компонентти өзүнчө чынында эле өзүнүн функциясын туура аткарып жатабы деген тестти ушул компонент тести бөлүмүнө киргизсек болот. Функционалдык тест функционалдык талаптарга негизделген бизнес сценарийлерин эмуляциялоо менен функцияларды текшерүү. Бул эми биз башта бул программалык камсыздоо менен көздөгөн бизнес процессти же болбосо функционалды текшерүү. Мисалы, ушул программа аркылуу бир төлөм жүргүзүлөт дейлик. Бир онлайн дүкөн даярдап жатабыз. Ошол онлайн дүкөндө товар коюлган. Ушул товарды анан сизге таандык кредиттик карта менен сатып алуу иши жүргүзүш керек. Ушул функционалдык тестте болсо кадимкидей бир кардар сымал эле ушул сиздин иштеп чыккан программалык продуктуга кирет. Киргенден кийин товарды тандайт. Товарды тандагандан кийин өзүнүн кредиттик картасындагы номерун киргизип, банк аркылуу төлөмүн жүргүзөт. Анан эң акырында сиздерге ушул кардар ушул товарды сатып алды деген программалык камсыздоонун ээси катары сиздерге маалымат келип түшкөн болсо, анда бул эми мисал катары берип атам. Анда функционалдык тест чынында эле биз башта пландагандай жүрдү. Биз максатыбыз эмне эле? Максатыбыз бул онлайн дүкөн аркылуу товар сатуу эле. Товар сатуу иши башынан аягына чейин баардык процесстер толук үзгүлтүксүз жүрдү деген жаатта бир функционалдык тест жүргүздүк. Анан бул функционалдык тесттин натыйжасында программалык камсыздоонун кемчиликтерин издеп таптык. Мисалы, бир жакта кредиттик карталык номеру келбей калды, жетпей калды, же төлөм үзгүлтүк болуп калды, төлөм жетпей калды, же продуктту кардар тандаганда ал продукт эмес башка продукт тандалып калды. Ушул сымал кемчиликтерибизди ушул тест аркылуу аныктасак болот. Регрессиялык тест көбүн эсе программалык камсыздоо, иштеп жаткан программалык камсыздоолорго кошумча жаңы функцияларды кошкондо ишке киргизилчү бир тесттин түрү. Жаңы функциялардын ушул программалык иштеп жаткан программалык камсыздоонун иштешине тийгизген таасирин
текшерүү кээ бир учурда анткени программалык камсыздоолор иштеп жаткан программалык камсыздоого жаңы бир функция киргизилгенде ал жаңы функция башка модулдар менен башка функциялар менен карама каршы келип калышы мүмкүн. Ошол карама каршылыктардын болуп болбогонун текшерүү ушул регрессиялык тест аркылуу жүргүзүлөт. Колдонуу мүмкүнчүлүгүн текшерүү бул көбүн эсе функционалдык тесттин дагы бир түрү десек болот. Колдонуу мүмкүнчүлүгү бул кардар тапшырманы аткаруу үчүн системаны канчалык жакшы колдоно аларын текшерүү. Бул көбүн эсе ушул биз программалык камсыздоолорду колдонуучулар үчүн жасайбыз. Анан колдонуучулар биздин программалык камсыздоону оңой колдонуш керек. Оңой колдонуш үчүн керектүү баскычтар, керектүү сөздөр ушул дизайн тарабынан мындан алдын концепциялык дизайн темаларына токтолдук элек мындан алдыңкы сабактарда. Ал жакта дагы кенен ушул темада сөз кылганбыз. Мүмкүн болушунча программалык камсыздообуздун интерфейсин колдонуучуга ыңгайлаштырып беришибиз керек. Аны ыңгайлаштыруу боюнча ар кандай ыкмалар бар. Ошол ыкмалар канчалык же болбосо методикалар канчалык туура колдонулган, анан чынында эле колдонуучуга ушул программалык камсыздоону колдонуу оңойбу, баары түшүнүктүүбү, ушул жаатта тесттер жүргүзүлөт дагы. Кол мисалы сиздин ушул тестке катыша турчу 4-5 кардарга сиз муну алдын ала программалык камсыздооңузду жибересиз, анан алардан кандайдыр бир пикир сунуштарын күтөсүз. Алар өздөрүнүн пикирлерин, мисалы ушул баскычты оң тарапка жылдырып койсоңуз ыңгайлуураак болот эле, бул жакта кызыл түс эмес жашыл түсүн колдонсоңор дагы да көзгө жакшыраак көрүнөт эле деген сымал ушундай сунуштар келиши мүмкүн. Ушул колдонуу мүмкүнчүлүгүн текшерүү же болбосо тесттин жүргүзүү этабында ушундай иштер аткарылат. Андан кийин аткаруучулук тести дейбиз. Программанын ар кандай көлөмдөгү жүктүн астында кантип иш аткарарын текшерүү. Анткени программалык камсыздоону биз бир канча киши тарабынан эмес, көбүн эсе эгерде масштабтуу программа жасап жаткан болсок, кээ бир учурларда миллион, кээ бир учурларда 10 миллион колдонуучу тарабынан бир эле убакытта колдоно турган деңгээлде бул программалык камсыздообуз канчалык өзүн жакшы көрсөтүп атат же кемчиликтери барбы деген жаатта иштерди, тест иштерин, сыноо иштерин жүргүзөбүз. Мисалы ошол эле Facebook, Instagram'да ала турган болсок, же YouTube, мисалы биз кенен колдонгон, азыркы учурда мисалы YouTube'да ушул эле учурда элестетиңиз, дүйнө жүзү боюнча миллион дебейлик 100 миллиондогон адамдар бир эле учурда программага байланып турган учур. Албетте бул программалык камсыздоо баардыгына кемчиликсиз, убактында эч кандай үзгүлтүксүз маалымат жеткиргенге тийиш. Ушул иштерди аткарыш үчүн ушул аткаруучулук тести фазасы учурунда ишке ашырылат. Андан кийин стресс тест дейбиз. Стресс тест болсо бул аткаруучулук тесттин бир кийинки фазасы система иштебей калганга чейинки, башкача айтканда канчалык жүк көтөрө аларын текшерүү. Ошол эле мисалы YouTube'ду өрнөк катары бердик элек. Мисалы 100 миллион киши кирди дейлик, бирок мүмкүн болушунча андан дагы көбүрөөк жүктү берип, программабыз канча колдонуучу бир эле убакытта байланганда сынат экен, же болбосо иштебей калат экен деп өзүбүзгө ушул стресс тест натыйжасында көрсөк болот. Мисалы 800 миллион колдонуучу бир эле убакытта байланганда системабыз чыдабай калат экен деген бир өзүбүзгө чегибизди, программалык камсыздоонун чегин билиш үчүн ушул стресс тестин жүргүзөбүз. Стресс тест жүргүзүү боюнча ар кандай, албетте муну симуляциялоо, мисалы 800 миллион кишини бир эле убакытта байлангыла деш оорго турат. Бирок стресс тести эмуляциялаган же болбосо имитациялаган ар кандай программалык камсыздоолор бар. Ошолор аркылуу стресс тестин жүргүзсөк болот. Интеграция тести дейбиз. Программалык камсыздоолорубуз веб
тармагында иштеген программалык камсыздоолор көбүн эсе башка үчүнчү тараптагы программалык камсыздоолор менен дагы чогуу иштешиш керек. Андыктан интеграция тестинде ошол интеграция иштери канчалык туура жүргүзүлүп жатат. Мисалы, онлайн дүкөн мисалын бердик элек. Мындан алдыңкы өрнөгүбүздө онлайн дүкөндө сиз кардардан акча каражатын алып жатып, банк аркылуу ошо каражаттын сиздин эсебиңизге которулуусун камсыздашыңыз керек. Андыктан банктын программалык камсыздоосуна интеграция кылышыңыз керек. Сиздин программалык камсыздоону онлайн дүкөнүңүздүн сатып алуу системасын банктын акча которуу системасына интеграциясын жүргүзүшүңүз керек. Ушул интеграция канчалык туура иштеп жатат, канчалык өзүнүн функциясын туура аткарып жатат деген жагдайлар интеграция тести маалында ортого чыгат. Анан эң акырында кабыл алуу тести иши жүргүзүлөт. Бул болсо бүткүл системанын пландалгандай иштешин текшерүү. Анан кабыл алуу тестинин акырында бир документ ортого чыгат дагы. Ошол кемчиликтер, же болбосо коркунучтар, мындан кийин кайсыл иштерге маани бериш керек сымал бир документ ортого чыгат. Ушул документ кийин программалык камсыздообузду жакшыртуу боюнча версиясын, мындан алдыңкы сиз колдонуп келген программалык камсыздоолордон да эсиңиздерде, ар бир программалык камсыздоонун адегенде биринчи версиясы, экинчи версиясы, үчүнчү версиясы деп дайым жаңы версиялар чыгып турат. Ар бир жаңы версияда ушул кемчиликтер, биринчи версиядагы табылган кемчиликтер экинчи версиясында жоюлат дагы. Программалык камсыздоо ар дайым мындай жакшырганга, идеалдуу бир вариантка келүүсү камсыздалат. Ушул ишти программалык камсыздоону сыноо же тестирлөө инженерлери жүргүзүшөт десек дагы болот. Программалык камсыздоону сыноо инженери бул системалардын, программалардын же колдонмолордун күтүлгөндөй иштешин сыноо үчүн программалык камсыздоону иштеп чыгууну тестирлөө баскычына жооптуу адис, IT адиси. Программалык камсыздоонун иштеп чыгуу процесси бар эле эсиңиздерде болсо, адегенде концепциясы, идеясы, анализи, андан кийин тестирлөөдөн кийин релизге чыгаруу. Релиз дегенибиз элге тааныштыруу, андан кийин кайра топтолгон сунуш пикирлердин негизинде кайрадан иштеп чыгуу. Ушул жаатта программалык камсыздоону сыноо инженери ушул процесстердин ичинде төмөнкү функцияларды аткарат. Идеалдуу система операцияларын аныктайт дедик. Тесттердин түрлөрүн жана колдонула турган куралдарын аныктайт. Сыноо планын түзөт жана документтештирет. Документтештирүү иши дагы абдан маанилүү. Анткени ар бир тест процессинде ишке ашырылган иштер жана натыйжалар сөзсүз түрдө барак бетине түшүрүлүшкө тийиш. Бир нече сыноолорду жүргүзүп, натыйжаларын сөзсүз түрдө документтештирет. Долбоордун абалы, бюджети жана татаалдыктары жөнүндө жетекчиликке отчет даярдайт. Программалык камсыздоону жакшыртуу боюнча өзүнүн ар кандай сунуштарын берет. Бул жакта эң негизги максат, ушу сыноо инженеринин же тестирлөө инженеринин негизги максаты программалык камсыздообуздун жакшыртуу боюнча же болбосо өнүктүрүү, алдыга жылдыруу боюнча өзүнүн пикир сунуштарын, тажрыйбасынын натыйжасында пикир сунуштарын дайым өткөрүп берүү. Анан көбүн эсе ушул иштерин тагыраак аткарыш үчүн же болбосо тезирээк аткарыш үчүн ар кандай тестирлөө же сыноо куралдары бар, даяр. Бул жакта сиздерде байкагандай мындай тестирлөө куралдары абдан көп. Ар бир модульга же болбосо ар бир максатка жараша программалык камсыздоолор бар. Сиздер сол тарапта көрүп турган тизме болсо эң популярдуу программалык камсыздоолор ушу тестирлөө жаатында. Анан шилтемеден болсо ушул программалык камсыздоолор тууралуу кененирээк маалымат алсаңыздар болот. Анда ушул слайдыбыз менен программалык камсыздоолорду тестирлөө же болбосо сыноо жаатына арналган сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.